sıylap kılım gezgen ellerimiz, sancıralı san mengine saat üretken, Sarmerdenge dalay жооп бергенбиз. Президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө ошондой эле кыргыз жараны жарлыктарынын алкагында УТРК Ош телеканалы тарабынан элдик Сармерден уюштурулду. Ага Ош облусунун 7 районунан жана Ош шаарынын өнөрпоздору катышууда. Элдик Сармердендин 3-чү айланпасы жыйынтыкталды. Анда Кара Суу жана Чоңолай районунун элдик таланттары таймашты. Алар кыргыз эли нарктуу, барктуу салты бар улуу ыйык эл болгонун, Сармерден оюну ошол ата-бабалардан калган мурастарды улап кетүүнүн жана достукту, ынтымакты бекемдөөнүн бирден бир жол экендигин даңазалашты. Бүгүнкү күндө УТРК Ош телевидениеси тарабынан уюштурулган Сармерден сынак өтүп атат. Бүгүн Чоңолай менен Кара Суу райондору беттешип атат. Абдан жогорку деңгээлде өтүп жатат. Маанайларыбыз абдан жакшы. Эки тараптын эң мыкты даярдыктар көрүлгөн. Эң жакшы деңгээлде өтүп жатат. Ар дайым жакшылыктар болсун. Ушундай Сармердендер көп болсун. Сынак өсүп келе жаткан муундарды мыкты улуттук салттарга тарбиялоого жана улуттар аралык ынтымакты, улуттук мурасты, руханий маданиятты, тилди, үрп-адаттарды өнүктүрүү аркылуу аксакалдарды урматтоого, ошондой эле өз аймагынын тарыхын изилдөөгө, моралдык адеп-ахлактык сапаттарды калыптандырууга багытталган. Маданият бул адам баласынын жан дүйнөсү канчалык байыган сайын маданияты ошончолук көтөрүлөт да. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бир маданияттын туу чокусун көргөзтү. Сармерденде бир 8 негизги багыт койсо, ошол 8 багытты бардык элге жеткире аткаралды деп ойлойм. Мен ойлойм, ушул жылдын жыйынтыгы менен Ноорузга жыйынтыкталат деп атат. Ноорузга буйрса биз даярдыктарды күчөтөбүз. Улуттун улуулугун даңазалоодо эки райондун таланттары өзгөчө даярдыктар менен келишкен. Командалар элдик ырларды, улуттук макал-лакаптарды жана жаңылмаштарды аткаруу менен катар президенттин жарлыктарын сахналаштырып көрүүчүлөргө тартуулашты. Ушунчалык таланттар бар экенине чындыгында биз карап мындай ишенбеппиз да. Элдин ичинен ушундай таланттар чыксын. Аябай көңүлүбүз ачылып, эң сонун отурабыз. Уюштуруучуларга рахмат. Азыркы күндө жаштарыбыз башка чет элге кетип, мындай нерселерден алыс болгондугуна байланыштуу биз ушул нерсени көрүп, ата-бабаларыбыз ката салтыбыз кандай экенин дагы да мындай бекемдеп билип атабыз. Өтө жакшы болуп атат. Рахмат уюштургачыларга. Элдик Сармердендин жыйынтыгында Чоңолай району жеңишти багындырды. Алдыда ишемби күнү өтүүчү Сармердендин 4-чү айланпасында Кара Кулча жана Араван райондорунун өнөрпоздору таланттарын көрсөтүшөт. Улуу жүрөк жолунда даңазалуу. Муслима Довурова, Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нуманов, УТРК Ош.